ушундай өлтүрүп кетет, пистолет менен атып кетет, тигиндей мындайды ушундай сөздөрдү айтканынан баягы коркконубуздан бүт акчалардын баардыгын жерден чуксак да таап берип турчук да, түндөп болсо дагы даже таңга мал чалчы. Сүткорлор өзлөрү мыйзамсыз иштешет. Алардын акчаларын алып кайра бербей койсоңор дагы болот. Ылдыйда алар менен кантип күрөшүүнүн жолдорун айтабыз. Сүткорлуктун айынан канча адамдар жабыркаган, канча адамдар үйүн, машинасын, жерлерин алдырышкан. Өлкөдөгү башаламандык, жемкорлук аз келгенсип, сүткорлор дагы канча адамдарды ыйлатышат. Аларга чара көрүүгө мыйзам жок. Мыйзам чыгаруучу элдин жашоосун жакшыртуучу мекеме бар. Бирок алар кабинет талаш, дааратканадагы кагаз менен алек. Карапайым элди кымбат пайыздар менен акча берип, банктар бир тоносо, эч бир документи жок эле 1-2 бандитти жанына коюп алып, процентке акча берген жуликтер толтура. Алар өзгөчө базарларда иштешет. Жаңы бутуна туруп келе жаткан ишкерлерди банкрот кылышат. Сүткорлор жылына 200-300% менен акча беришет. Зарыл болуп калган ишкерлер бат эле беребиз деген ойдо акча алышат. Проценти кымбат болгондуктан бере албай калышып, анын процентин төлөө үчүн башка сүткордон алышат. Ошентип проценттин сазына батып, болгон мүлкүнөн айрылышат. Сүткорлор мүлктөрдү күрөөгө алышпайт. Алар сатып алуу, сатуу келишимин түзүп, акчаны кайтарганыңда кайра өткөрүп беребиз дешет. Бирок кайтара албай калса 1 миллиондук үй 100 000 сомго дагы өтүп кете берет. Үйдүн ээси сотко барса, сот өзүң сатып алуу, сатуу келишимин түзгөнсүң деп коет. Ушундай өлтүрүп кетет, пистолет менен атып кетет, тигиндей мындайды ушундай сөздөрдү айтканынан баягы коркконубуздан бүт акчалардын баардыгын жерден чуксак да таап берип турчук да, түндөп болсо дагы даже таңга мал чалчы азыр акчаны алып барып бериш керек депчи. Канча деген баягы өзүнүн процентин баягы өзүнүн эмесинен дагы толук төлөп берсең деле баягы түшүнбөйт экен да, жок дагы бересиң. Уже эчтекебиз калбай калды, түшүнүп туруңузчу, баягы бере албайбыз деген сөздү такыр уккулары келчү эмес да, абсолютно. Укук коргоо органдары, прокурорлор, соттор баары эле билет. Бирок көрмөксөн билмексен болушат. Себеби алар процентке акча алышпайт да. Биздин коомдук бирикменин юристтери көптөгөн сүткорлуктан жабыркаган адамдарга юридикалык жардамдарды беришкен. Ушундай проценттерден, кредиттерден, ушундай карыз бурустардан, ушундай нерселерден кыйналган адамдар болсо, ушу мыйзам урунап иштеген юристтерге, адвокаттарга, ушу кайрылууңуздарды суранам. Ошол азыр жашоом кадимкидей уже өзгөрүү болду. Анткени мурун баламды көтөрүп алып, кечке чейин ар кимден акча сурап, тиги процентти кантип төлөйм, бул процентти төлөйм деп уже ушинтип жүрсөм, азыркы эмеде уже үйдө отуруп калдым да. Ойлонбой уже телефонумда тынч, нервимде кичине успокоиться этип. Сүткорлор өзлөрү мыйзамсыз иштегендиктен баардык далилдерди чогултуп, укук коргоо органдарына кайрылабыз дегенибизде, алар тынчтык келишимине келип, карыздарын кечишип, үйлөрүн, машиналарын, жер тилкелерин ээсине акча албастан кайтарып беришкен. Мындай фактылар жүздөп саналат. Урматтуу мекендештер, сүткорлор мыйзамсыз иштешет. Эгер силер далилдер менен арыз жазсаңыздар, аларга кылмыш иши козголот. Ошондуктан аларга алданбаңыздар. Алардын сүткор экендигин далилдеп туруп, арыз жазыңыздар. Алар менен сүйлөшкөн сөздөрүңөрдү диктофонго жаздырыңыздар. Видеолорго тартып, далил топтоңуздар. Бизге кайрылып, акысыз кеңештерди алыңыздар. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, ыйык трибунадан даарат кагазды айткандан уялсаңар боло. Андан көрө ушул сүткорлорго каршы мыйзам жазсаңыздар жакшы болмок. Сиздердин мандат 7 миллион адамдын аманаты. Кээ бир депутаттар ошол аманатка кыянаттык кылып, мансабыңарга манчыркап, эбегейсиз бийлигиңерден башыңар айланып,
Бизнесиңерди коргоп убакыт өтүп жатат. Эртең балким бийликке ушундай бир таза муун келип, силердин балдарыңарды, неберелериңерди, силердин кыянаттыгыңар, жемкорлугуңар үчүн өлүм жазасына тартып, силер жыйнап кеткен байлыкты мамлекеттин пайдасына алышы толук мүмкүн. Себеби силер кыянаттык менен, жемкорлук менен балдарыңар эле эмес, небере чөбүрөлөрүңөргө чейин жете турган байлык топтодуңар. Ошол себептен балдарыңар, неберелериңер катуу жазага тартылышы керек. Биздин азыр алыбыз келбейт. Келе турган таптаза муундун эртерээк келишин жараткандан тилегенден башка аргабыз жок. Урматтуу мекендештер, бийликтин негизги булагы эл. Ошондуктан өзүбүз аракет кылалы.